Согуш болуп тынбай оган тарапта, чак-чалекей түшүп аалам заматта, жөнөп кетти эр көкүрөк жигиттер, кыңк этпестен баш ийишип талапка. Согуш эмне күйүп жаткан талалар, ок жанылган оттоп жаткан жарандар, канын төгүп мекен үчүн мен үчүн кайтпай калды канча мыкты агалар. Soğuş olup, soğuş başlanıp, el bilenim var, soğuşa getip, ayında yaş bala, ayaldar, baldar menen kalıp, oşanda gündü gördük de, kıyım boldu. İçerge tamaklarımız da yok. Hep kalkoz bir dam berip, oşanı termiye tarttırıp, nan jasap, talkan jasap, oşantıp gün gördük. Alami, ben çoğalgından keyin ele emnemi çoğalganda biz. Sokaydap yürüdük. Törtögüz koşuğa kalıp, sokağa aydap, tırmap, egindi bolsa kol menen sebet, elke de yok, teknika yok. Okşa. Oşanday gün görgönbüz. Sokuş baştaldı emi. Germanyany jegdik, jengip aldık. Soğuştan keyin jengildik bolup kaldı, jakşı. Tinççilik bolup. Askerge ketken atalarыбыз, agalarыбыз gelgeni geldi, gelbegeni kaldı o şayakta, soğuşta. Kaza bolup. Oşol jetim jesir bolup ошентип çoğoyduk. Soğuştan keyin hem jakşı bolup kaldı, jakşı gün gördük. Oku degen jok anda. Okulbay kaldı. Mugallimler yok şkolda. Bir ayılda bir mugallim mugallim bolup ele oku dele jakşı okulsumuz. Soğuş baştalgandan keyin jakşı mektep salıp oşo jakşı okuy başladık. Kançaga keldiңiz ata? 90. Hem soğuştan keyin jakşı oňula başladık. Мен Сустенов Жолдошбек Аким Кожоевич. 91 askerge баргам күздүн күнү ноябрда. 93 келдим. 1973 16-iyun туулган. Биз өзүңүз тууралуу тааныштырып, армияга канчанчы жылы баргансыз, Баткендик согушка ошол тууралуу айтып берсеңиз. Биз askerге 91 бардым, 93 келдим. 2 жыл служба эттик. Биз башында Орский батальон 36-29 деген батальонго түшкөнбүз. Андан Тажикстанда гражданский согуш болуп
Анан ал жерден 6 ай болгондо Тажикстанга алып барды. Тажикстанда ошо 92 сентябрлар барып калдык күздүн күнү. Тажик Афгандын чек арасында ошо тынчтыкты орнотуу батальонунда служба этип 3 ай сайын барып алмашып турдук. Ар бир мамлекет 3 айдан кайтарып атты. Ошол мамлекеттердин ичинде Кыргызстан бар экен. Россия, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан болуп кайтарып турушту. 93 келдик. Сиз армияга барганда кандай сезимдер болду эле? Анан армиядан жаракат алдыңыз беле? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Жарайт. Бизде ошо бул жерде ал кезде Союз чачырай элек кезде бардык. Союз чачырайын деп калган маал болчу. Ошо биз барган кезде эми баягы сезимдерибиз эми жаш балабыз, аскердик милдетти аткарып келип мамлекетке ошо ал кезде 2 жылдан служба этчи балдар. Эми барып милдетибизди аткарып келели деп эле барганбыз. Ошо барганда андай болуп кетет деп ойлогон жокпуз. Барганда ошо өкмөт жиберип, өкмөт аркылуу эле бардык. Ошол аякта жаракат алгандар болду, бирок мен алган жокмун жаракат. Мен водитель болчумун, ошо барган сайын эле ошо продукты, тамак, ашлыктарды ташып тынбай эле ошо келип кетип аттым Тажикстандан Кыргызстанга. Чоң рахмат. Сизди Баткен согушуна барды деп атайын сизге келдик. Өзүңүз тууралуу кыскача айта кетсеңиз. Саламатчылык. Мен өзүм Албанов Алмаз. 1979 жылы Ысыкөлдүн Түп районунда төрөлгөм. 1996 жылы Бирлик орто мектебин бүтүп, 1999 жылы ушу Баткен койголагы башталганда өз каалоом менен суранып, ушу мекенди койгонуна баргам. Сиз Баткен согушуна барганда кандай сезимде болдуңуз эле? Ал жерде кандай күндөрдү өткөрдүңүз эле? Ошол тууралуу айта кетсеңиз. Мен эми ал жерде өз каалоом менен 99 жылы суранып баргам. Өзүм биринчи Бишкекте Кой таш бригадасына барып, ошол жерден 4 ай эми учебкада болдук. Ал учебкадан кийин 2000 жылы мартта Баткен областынын Карабулак айылынын чек ара заставасына бардык. Ошо чек ара заставада ал жерде 2 ай блокпосттордо кайтардык. Исфана, Зардалы, Газ. Ошол заставаларда 3 ай эмеде болдук, кайтарылды чек арасына. Андан кийин августтун 10-у ошо Кыргызстандын чек арасын бузуп, ваххабисттер кирип келишти. Ошо 10 августта башталды койгулаң. 10 августтан бизди ошол Исфара Тажикстан чек арасына алып барышты. 40 баланы. 40 бала ошол жерде Мазар деген мурунку блокпост бар экен. Ошол блокпостто Мазарды кайтарып турдук чек араны. Сиз Баткен согушунан канчанчы жылы кайтып келдиңиз эле жана ал жерден оор жаракаттарды алдыңыз беле?
Biz 2000 жылы август айында башталып, сентябрдын ичинде ортолорунда катуу эме болду, согуш. Ошол жерде сентябрдын ортолорунда ошо жаракат алдым, ранение алып, анан ошондон Баткен областынын больницасына алып келишти. Ал жерден анан Бишкектин госпиталына которулушту. Ошол жерде 6 ай дарыландым. 6 ай дарыланып, анан 6 айдан кийин анан отпускага келдим. Ошол боюнча айылдасыз. Андан кийин кайра барып, 3 ай службаны өткөзүп, кайра келдим. Чоң рахмат.